Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды жакшыртуу жана калктын коронавирус инфекциясына каршы популяциялык иммунитетин иштеп чыгуу максатында республикалык ыкчам штабка калкты эмдөөнү тездетүүнү тапшырды. Президенттин администрациясынын министрлер кабинетинин министрликтер менен ведомстволордун министрлер кабинетинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн райондук мамлекеттик администрациялардын жана айыл өкмөттөрүнүн жетекчилерине өз кызматкерлерин эмдөөдөн өткөрүүнү камсыз кылуу тапшырылды. Мындан сырткары саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине медициналык жана социалдык кызматкерлерди, ал эми билим берүү жана илим министрлигине билим чөйрөсүндөгү кызматкерлерди толук эмдөөдөн өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча тапшырма берилди. Ошол эле учурда бардык конфессиялардын диний кызматкерлерине, коомдук тамактануучу жайлардын соода, тейлөө, транспорт, банк кызматкерлерине жана башка адамдар массалык түрдө топтолчу ишканалардын кызматкерлерине вакциналарды алуу сунушталат. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн бардык жарандарын аң сезимдүү жүрүм-турумдун үлгүсүн көрсөтүп, өздөрүнүн жана айланасындагы адамдардын ден соолугун коргоо үчүн эмдөөдөн өтүүгө чакырды.